43 bölüm. Жеремия бүтелге өздөрүнүн Кудай Теңиринин бүт сөздөрүн, өз аркылуу аларга айттырып жиберген сөздөрдүн баарын айтып бергенде, Ушая уулу Азария, Кареях уулу Жаканан жана баардык адепсиз адамдар Жеремияга мындай дешти: Сен калп айтып жатасың. Биздин Кудай Теңирибиз сени Мисирге барбагыла, ал жерде жашабагыла деп айттырыш үчүн жиберген жок. Нериянын уулу Барух болсо бизди каздимдердин колуна салып берип, бизди өлтүрүш үчүн же бизди Бабылга туткундап кетиш үчүн сени бизге каршы тукуруп жатат. Ошентип, Кареях уулу Жаканан, бүт аскер башчылары, баардык эл Теңирдин жүйүт жеринде калгыла деген үнүн укпай коюшту. Анан Кареях уулу Жаканан өзүнүн бүт аскер башчылары менен кайсы элдердин арасына куулуп кетсе, ошол элдердин арасынан кайрадан жүйүт жеринде жашаш үчүн кайрылып келген жүйүттөрдүн бүт калдыгын, кайтаруучулардын башчысы Небузарадан Сапан уулу, Акикам уулу Гедалия менен калтырган эркектерди, аялдарды, балдарды, падышанын кыздарын жана Жеремия пайгамбарды, Нерия уулу Барухты алып, Мисир жерине жөнөштү. Анткени алар Теңирдин үнүн укпай коюшту. Ошентип алар Такпан кеске келип жетишти. Ошондо Такпан кесте Жеремияга Теңирден сөз болду: Колуңа чоң таштарды ал. Аларды жүйүттөрдүн көз алдында, Такпан кестеги фараондун үйүнө, кире бериш жердеги баткакка жашырып кой. Анан аларга мындай деп айт: Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Мына, мен киши жиберип, өзүмдүн кулум Бабыл падышасы Небухадоносорду алып келип, анын тагын өзүм жашырып койгон мына бул таштардын үстүнө коем. Ошондо ал таштардын үстүнө өзүнүн чатырын тигет. Ал келип Мисир жерин талкалайт. Өлө турган адам өлүм жазасына тартылат. Туткунга кете турган адам туткунга кетет. Кылычтан өлө турган адам кылычтан өлөт. Анан Мисир кудайларынын бутканаларына от коем. Ал от аларды өрттөп жиберет. Өздөрүн болсо туткун кылат. Койчу өз кийимин кийгендей, ал Мисир жерин киет. Анан ал жерден тынч чыгат. Мисир жериндеги Бейт Шемеш таш тирөөчтөрүн талкалайт. Мисир кудайларынын бутканаларын өрттөп жиберет.